Ош шаарынын Курманжан-Датка көчөсүнө салынып жаткан 9 кабаттуу үйдүн курулуш иштери кечеңдеди. 80 батирлүү үй 2019 жылдын август айында башталып, сметалык баасы 166 миллион 800 миңди түзгөн. Ал эми курулуш иштеринин пландалган убакытка бүтпөй жатканына пандемия негизги себеп болгону маалымдалууда. Мэрия менен келишип, августтун аягына чейин деп биз сүйлөшүүлөр болгон. Биздин негизги ошол график боюнча жылганда пандемияны жанагы разницаны эске алганда ошол эле августтун акырында туура келип калат экен. Азыр курулуштун ушул күндө 54% бүттү, бирок биз тапшырган документация боюнча анан негизги фактически биз курулушту фактически азыр тапшырып элек жумуштарыбыз дагы көп. Ошону эске алганда 70%-тен ашты. Ушундай эле 9 кабаттуу ипотекалык үй калаанын Достук кичи районуна да курулууда. Мында курулуш иштери графиктен эрте бүтүп жатканы айтылды. Азыркы тапта 52%га жумуш аткарылган. Бул үй башкалардан айырмаланып жер төлөөсүнө медициналык клиникасы менен кошо курулат. Бул 9 этаж үйдүн азыр монолитный участоктары толук кандуу бүтүп көрүлдү. Азыр ушул тапта чатыры жабылып атат. Ал эми кирпич иштери боюнча пайдубалдары 7-этажга чейин көтөрүлүп калды. Ичинде шубак иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары сырткы наружный сеттер бардыгы уланды, канализация толук кандуу уланып бүттү, суу тартылып атат. Жалпысынан Ош шаардык мэриясы тарабынан калаада 3 ипотекалык үйдүн курулуш иштери жүрүүдө. Аталган үйлөр мамлекеттик кызматкерлерге 4% үстөк менен 12 жылга ипотекага берилет. Бүгүн кала мэри Талайбек Сарбашев көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш иштерине көз салып, сапатына көңүл бурууга тапшырма берди. Сөзсүз бул жерде биринчи очередь бизде мамлекеттик органдар бар, экотехник инспекция булар көзөмөл кылыш керек. Анан проекти кандай болсо, ошол проект боюнча иш кетип атат. Биздин бүгүнкү келген максатыбыз дагы ошол сапаттын жерине көрүү болуп атат. Азыр мен экотехник инспекция кызматкерлери менен сүйлөшсөм, сапат жагынан мындай жакшы кетип атат деген сөздөрдү айтып атышат. Өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Россиядан келген арматуралар, курулуштун сапаттары мындай бүгүнкү күндө жооп берет да талапка. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы 3 көп кабаттуу турак үйдү курууну ишке ашырып жатат. Акыркысы Көкүмбү 100 дарегинде бул жерде проект боюнча 45 батирлүү 9 кабаттуу үй түшүшү керек. Бүгүн көрүп турасыздар, 3-кабаты уже чыгып жатат. Биз январь айында капсула салуу аземин ишке ашырганбыз. Бүгүнкү күндө график боюнча иш бара жатат. Каржылоо маселеси алдын ала чечилген, демек эч кандай көйгөй болбошу керек. Ошондой эле быйыл Ош шаарында дагы 3 көп кабаттуу үйдүн курулуш иштери жанданат. Бул боюнча атайын программанын негизинде иш жүрүп жатканы кабарланды. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.